Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Буга чейинки видеодо биз Кыргызстандын эң популярдуу 10 спортчусу тууралуу айтып бергенбиз. Эгер ал видео 1000ден ашык лайк алса, көрөрмандары көп 10 улакчы тууралуу видео даярдайбыз деп айткан элек. Бүгүн сөзүбүзгө туруп, Инстаграмда көрөрмандары көп 10 улакчы тууралуу сөз кылабыз. Видеону аягына чейин көрүңүз. Биринчи орунда талашсыз түрдө Көк Бөрү жылдызы Манас Ниязов жайгашкан. Улакчыга 220 миң адам катталган. Бул көрсөткүчү менен ал жалпы спортчулардын арасында 9-чу орунда. Менимче Манас Инстаграмды активдүү колдонгонунда миллион катталуучу дагы топтомок. Себеби Манастын көрөрмандары бир гана Кыргызстанда эмес, Өзбекстан, Россия жада калса АКШда дагы бар. Спортчу 3 айда бир гана жолу пост киргизет. Эгер Манас оюндагы урунтуу учурларын Инстаграмына киргизсе, анын катталуучусу дароо өсүп кетмек. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Манас Ниязовдун агасы, дагы бир Көк Бөрү жылдызы Байыш Ниязов эң популярдуу улакчылардын тизмесинде 2-чи орунда турат. Байыш Ниязовдун расмий Инстаграм баракчасына 119 миң көрөрман катталган. Байыш мырза акыркы учурларда Инстаграмда активдүү болуп, аламан улактагы видеолорун киргизип турат. Активдүүлүк дагы жогору, ар бир видеосу бир нече миң лайк алат. 3-чү орунда Сейитбек Анарбек уулу жайгашкан. Сепанын Инстаграм баракчасына 52.200 көрөрман катталган. Акыркы жылдары Сейитбек мырза дагы аз сүрөт салып калды. Эгер мурункудай активдүү болгондо 100 миңге дагы жетмек беле, ким билет. Акыркы публикацияны 5 декабрь күнү чыгарып, жекеме-жеке чемпионатындагы видеосу 2000ден ашык лайк топтогон. 4-чү орунда Сарыөзөн Чүйдүн кулунду Достуктун лидер оюнчусу Аскат Аскаров жайгашкан. Аскаттын катталуучулардын саны 29.400. Аскат дагы оюндагы сүрөттөрдү жана видеолорду кээде гана киргизет. Орточо эсеп менен Аскаттын киргизген видеолору 20 миң жолу көрүлсө, пост жана сүрөттөрүндө 2000ге жакын лайк топтолот. Аскат Аскаровка караганда 400 катталуучусу аз болгон Нуржан Мелисбек уулу 5-чи орунда жайгашкан. Ынтымактын негизги жылдызы Нуржанга 29 миң көрөрманы гана катталган. Чагылчу Инстаграмда абдан пассивдүү, ошол себептен дагы абдан аз көрөрмандар катталган. Нуржандын киргизген видеолору жакшы көрүлөт. Мисалы, Пегасты минип жүргөн видеосу 60 миңден ашык көрүү чогулткан. 6-чы орунда Сарыөзөндүн чыныгы легендасы, бул командага жашоосун арнаган Рустам Тыналиев жайгашкан. Рустам агабызга 26.700 адам Инстаграм баракчасына катталган. Бул баракчасын Тыналиев 2019 жылдан бери гана иштетип келет. 4 жыл аралыкта ал болгону 64 гана сүрөт видео киргизген. Белек Мукаевдин Инстаграм баракчасына 25.300 көрөрман катталган. Муну менен Белек Байке 7-чи орунда турат. Акыркы учурларда Белек мырза чүйдө өтүп жаткан улактарды түз эфирде тартып, ар кандай жаңылыктарды өз баракчасына чыгарып, көрөрман топтоп жатат. 8-чи орунда ынтымактын чабуулчусу Майрамбек Рыспеков. Майрамбектин Инстаграм баракчасына 19.300 адам катталган. Майрамбек көбүрөөк сүрөттөрүн киргизет. Сүрөттөрү орточо 2000ден ашык лайк алат. 9-чу орунда Ниязовдордун дагы бири Кыяс Байке жайгашкан. Кыяс Ниязовга 19.200 адам катталган. Акыркы публикациясын 2022 жылы киргизген. 10-чу орунда Өмүрбек Эсен уулу жайгашкан. Көк Бөрүнүн жаңы жылдызы быйылкы жылдын мыкты оюнчусунда болгону 13.300 гана катталуучу бар. 2019 жылдан бери болгону 24 гана публикация чыгарган. Башка улакчыларга токтолуп кетсек, Кубаныч Султан уулуна 12.400 адам катталган. Эмирлан Жеңишбековта 10.200 көрөрман бар. Эрлан Төлөбековта 7.000, Дастан Руслановта 4.600, Баяман Муралим уулунда 4.100 көрөрман катталган. Урматтуу көрөрмандар, кайсы улакчыны унутуп калдык? Кимдин подписчиктери көп? Алдыга комментарий жазыңыздар. Эгерде бул видео 50 миңден ашык көрүү болсо, анда катталуучулары көп Көк Бөрү аккаунттары тууралуу айтып беребиз.